эми бул мамлекетибизде президент орун бирөө эле. Мүмкүндө урматтуу президент Садыр Кожоевич иштеп атат. Жана ушул эгемендик алганыбыздан бери президенттердин арасынан мен ойлойм эң результативдүү удача иштеген президенттердин бири болуп атат. Эки жылдан кийин боло турган президенттик шайлоого мен ойлоймун урматтуу президент Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичти колдоп чыккам. Бул бир. Эми ал кишиден башка дагы кимди колдошубуз мүмкүн? Мына сиздер өзүңөр айткылачы, кимди колдой алабыз? Бекназаровду президент кылайлыбы? Равшан Жээнбековду президент кылайлыбы? Кимди президент кыласыңар? Же болбосо кайрадан Атамбаевди алып келип президент кылайлыбы? Мунун баардыгын көрдүк го, мунун баардыгын өттү. Ошондуктан орустар айтмакчы, добра добра не ищут. Жакшы деп атабы президентибиз мындан ары колдошу керек. Жана экинчи суроку кийинки конституция боюнча Садыр Кожоевичтин юридикалык жагынан кийинки конституция менен эки жолу президенттикке койгонго укугу бар. Демек 2027 жылы бир жолу 5 жылдыкка, андан кийин дагы 5 жылдыкка койгонго укугу бар. Ушул убакыттарда биз толук бойдон президентибизди колдоп, ошол кишини колдогонго колдойбуз дейм да. Мен дагы бир жолу айтайын, эч кандай